Ке. Окей. Окей. Тамаш айылында токум уруш өтүп жатат. Бул тууралуу соц тармактын колдонуучусу Азамат Апсаттаров жазып, фото жана видеону бөлүштү. Көп жылдардан бери Баткен облустунун айылдарында жыл сайын 1 май майрамынын урматына жумуртка майрамы белгиленип келет. Анда айыл тургундары сууга бышкан жумурткалар менен урушуп мелдешишет. Кимдики сынып калса, ал уткан адамга жумурткасын берет. Булак Серепкежи. Биринчи май эмгекчилердин тилектештик күнүнө карата Ноокат районунда токум уруштуруу оюн өттү. Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай оюн жыл сайын өтүп келет. Майрамга чейин жумуртканы сууга бышырып, түрдүү түстөргө боеп, айылдагы дүкөндөрдүн айланасына топтолушат. Оюнун шарты боюнча жумуртка чагылыштырууда. Жумурткасы сынган адам сындырган адамга жумурткасын берет. Булак турмуш кежи. Камера бар түшүп кал. Автобустун айдоочусу чөндөкчүнү байкап калган видео тарады. Бишкектеги автобус айдоочуларынын биринин чөндөкчүнү байкап калган видео тарады. Анын автобуста камера бар экендигин жана түшүп калуусун эскерткенин угууга болот. Булак Серепкежи. Жана яшиги менен түшүп кал буякка. Ал чөндөктөр менен бирдеке жагабызда неме болсо алдында камера бар. Түш. Төө ашууда кар жаап жатат. Аба ырайы кескин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу төө ашууда туман болуп кар жаап жатат. Бул боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Билдирмеге ылайык, жол инспекторлору айдоочуларды Бишкек Ош-Уна жолунда жүрүүдө бардык коопсуздук жол эрежелерин так сактоого чакырат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын өздүк курамы Бишкек Ош-Уна жолунда кызмат өтүүдө. Булак Суперкежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Адыл уулу Кубан ээлеген кызмат ордунан бошотулуп жана тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадыевичке сөгүш берилди. Борбор калада фонтандар иштей баштады, бирок баары эмес. Бишкек шаарынын медиасы Борбор каланын фонтандарын ишке киргизди. Бул тууралуу муниципалитеттен кабарлашты. Буга чейин мэр Айбек Жумшалиев тазалык ишканасына фонтандарды 1 майда ишке киргизүү тапшырмасын койгон. Белгилей кетсек, Ала Тоо аянтындагы реконструкцияга байланыштуу аянттагы фонтан комплекстери ишке киргизилген жок. Булак Суперкежи. Бишкекте Чүй проспектис менен Шопоков көчөсүнүн кесилишинде жөө адамдар өтө турчу. Диагоналдуу чийиндер пайда болду. Бул чийиндин өзгөчөлүгү жөө адамдар көп болуп кеткенде автоунаалардын баары убактылуу токтотулуп, эл бардык тараптан өтө берет. Ушундай эле зебра жакында Ош базары тарапта Чүй проспектисинде жасалат. Булак Серепкежи. Бүгүндөн баштап кечкисин Бишкекке кирген унаалар текшерилип баштайт. Майрам күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери эс алуучу жайларда, эл көп топтолуучу жайларда жарандардын коопсуздугу үчүн күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бул тууралуу бүгүн 1 майда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, кечкисин шаарга кире бериш жайларда атайын күзөттөр орнотулуп, эс алуудан келе жаткан унаалардын баары текшерилет. Ага ылайык спирт ичимдигин ичип, мас абалында уна башкаргандарга катуу чара көрүлөт.
Булак Суберкежи. Кыргызстанда өлбөс полк жүрүшү өткөрүлбөйт. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында адамдар көп топтолгон жерлерди укук тартибин бузуу жана кылмыш жасоо тобокелдиктерин алдын алууга жана болтурбоого багытталган чаралардын комплексин көрүп жаткандыгын маалымдайт. Коомдук коопсуздукка болгон коркунучтарды эске алуу менен Кыргызстанда өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөө чечимин кабыл алды. Ички иштер министрлиги жарандарды коопсуздук чараларына түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Булак Серепкежи. Майрам күндөрү таксилер жол кире акысын өз алдынча көтөрүп алууга жол берилбейт. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери автобекеттерде Бишкек-Ош, Бишкек-Балыкчы, Бишкек-Талас жана башка аймактарга каттаган такси айдоочуларына майрам күндөрү жол кире акыларын өз алдынча көтөрүп албоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Айрым айдоочулар майрам күндөрү шаардан айылдарга каттаган жүргүнчүлөрдүн көптүгүнөн пайдаланып, өз алдынча жол кире акыларын көтөрүп алышы мүмкүн. Ошол себептүү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы андай фактыларга жол бербөө үчүн айдоочуларга түшүндүрүү жана эскертүү иштерин өткөрүшүүдө. Эгерде жүргүнчүлөр көп болуп маршруттук унаалар жетишпесе, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы тарабынан кошумча маршруттар каттамга киргизилет. Азыркы учурда автобекетте унаалар жетиштүү жана баары көзөмөлдө. Булак Серепкежи. Автоураган ылдамдыкты ашыргандарга айып салат. Автоураган аппараттык программалык комплекси орнотулган кызматтык унаа буга чейин издөөдө жүргөн, айып пулдарын төлөбөгөн, каттоосу убактылуу токтотулган жана башка одоно жол эрежелерди бузган унааларды аныктап келген. Мындан ары катуу ылдамдык менен автоурагандын астынан же каршы багытта бара жаткан унааларды да аныктап, ал унаа токтотулуп, ылдамдыкты ашырып айдаган үчүн кызматкерлер укук бузуу кодексинин негизинде 1000 сомдон 15 000 сомго чейин айып салат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан маалымдашты. Азырынча автоураган аркылуу аныкталган ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуларга жеринен протокол түзүлүп, айып салынса, келечекте бул укук бузуу автоматтык түрдө коопсуз шаар долбооруна туташтырылып, ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочунун үйүнүн дарегине барат. 2022 жылдан бери этап-этабы менен өлкөбүздө 22 автоураган ишке кирип, иштеп баштаган күнүн тартып 21225 одоно жол эрежелерин бузган айдоочулар аныкталган. Булак Серепкежи. Бишкектин сауналарынын биринде интимдик кызмат көрсөтүү аныкталды. Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери жана Свердлов районунун УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте сойкулукка жана ыпластыкка шектөө жаран аныкталды. Бүгүн 1 майда Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгында Притон Бабычка талышындагы профилактикалык иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын Осмонкул көчөсүндө жайгашкан сауналардын биринде администратор социалдык жоопкерчилиги чектелген кыздарга интимдик кызмат көрсөтүүгө шарт түзүп берилгени аныкталган. Аталган факт сойкулукка жана пластикка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери жана Свердлов районунун УКМКнын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 1987 жылы туулган жаран аныкталып кармалган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Серепкежи. Интернет аркылуу интим кызматын сунуштаган келин кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбора милиция бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн 1 майда сойкулук жасоого шектүү катары 1996 жылы туулган Кара Суу районунун тургунун кармашты. Тергөөнүн алгачкы маалыматына караганда белгисиз жаран Дина аттуу ысым менен интернет баракчаларынын бири аркылуу кардарларды чакырып, сойкулук иши тууралуу жардама жарыялаган. Бул маалымат Акбора милиция бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, анын кармоо боюнча ыкчам иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада Ош шаарынын Масалиев Кең көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринен сойкулук жасоого шектүү катары Кара Суу районунун 1996 жылы туулган тургуну кармалган.
Шектүү Орусияда жүрүп, 1 ай мурда Кыргызстанга келген. Аталган батирди 25 апрелде алып, 28 апрелде баштап сойкулук жасоо үчүн өзүн жарнама жасай баштаганы белгилүү болду. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш жаза кодексинин 160-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Ошондой эле бул келинге көмөк көрсөткөн 1998 жылы туулган Кара Суу районунун тургуну батирдин ээси кармалып, тергөөгө камсыз болду. Ага карата өздүк тинтүү жүргүзгөн учурда жанында алып жүргөн барсеткасынан бычак жана Макаров тапанчасына окшош курал алынып, экспертизага берилди. Булак Серепкежи. Ишкерлердин бизнесин тартып алууга аракеттенген жарандар кармалды. Ички иштер министрлиги акча опуз алууга шектелген жарандар кармалды деп билдирди. Ички иштер министрлиги министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине белгисиз адамдар узак убакыттан бери акча талап кылуу жана коркутуп үркүтүү менен алектенип, жарандардын бизнесин тартып алууга аракет кылып жатышкандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Шектүүлөр Ысык Көл облусунда экени алар өздөрүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тааныштырганы айтылган. Бул факт опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында 1984, 1994, 1993, 1995 жылы туулган жарандар кармалып, тергөөчүлөргө өткөрүлүп берилди. Алардын айрымдары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Тергөө иштерин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы жүргүзүүдө. Кармалгандар Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан 2 айга камакка алынды деп айтылат расмий маалыматта. Булак Баракелди. Бишкекте күч колдонуп, уюлдук телефонун тартып алганга шектүү кармалды. Бишкек шаарынын Сиберлов райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган тоного шектүү кармалды. 2023 жылдын 10 декабрь күнү милицияга жаран белгисиз адамдарга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат 4:00 чамасында Бишкек шаарынын Курман-Жанатка жана Саратов көчөлөрүнүн кесилишинде күч колдонуп, уюлдук телефонун тартып алганын, андан соң белгисиз тарапка качып кетишкенин айткан. Аталган факты тоно менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана акча миздөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган кылмышка шектүү 1987 жылы туулган жаран аныкталып кармалган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Булак Серепкежи.